Биз турмушта аталардан кеч келип, тээ батыштан согуш отун кечпедик. Аталар төрелелек биз үчүн кала берди, танк алдында тепселип. Улуу ата мекендик согуштун бүткөнүнө быйыл 74 жыл толуп отурат. Улуу жеңиш майрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Бүгүн 9 май. Кантсек дагы, кандай кылсак дагы баары бир жеңиш күнү. Нечендеген адамзаттын өмүрүн кыйса дагы биздин ата бабаларыбыз жеңиш күнүн алып келген. Андыктан урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, телекөрөрмандар, баардыгыңыздарды жеңиш майрамы менен куттуктамакчыбыз. Анда биздин студиябызга Бишкек мэриясына караштуу Чоң Арык маданият үйүнүн алдындагы Достук күнү фольклордук апалар тобу келип отурат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына биздин апаларыбыз жакшынакай ушул форма менен келип отурат. Андыктан баарыңыздарды жеңиш күнү менен куттуктайбыз, майрамыңыздар менен. Мына ушул Достук күнү фольклордук апалар тобунун жетекчиси Роза Иманалиева, өзүңүз баштап келгенден кийин сизге кыскача сөз берели. Майрам боюнча ушул Достук фольклордук апалар тобунун атынан биздин телекөрөрмандарды, кыргыз журтун, кыргызстандыктарды куттуктап кетсеңиз болот. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Кыргызстандын калкым. Бүгүнкү 9 май майрамыңыздар менен баарыңыздарды жалпы ушу биздин Достук күнү апалар тобу баарыңыздарды куттуктайт. Анан бүгүн сиздерге 9 май майрамына карата өзүбүздүн даярдаган анча-мынча концерттик программабыз менен келдик эле. Ошого көңүлүңүздөрдү буруп койсоңуздар. Жакшы болот. Мынакей, себеби биз бүгүн 9 майда урматтуу телекөрөрмандар Достук күнү деп бекерден чакырган жокпуз. Анткени достук, ынтымак менен биргесте 15 союз биригип, ошол неместик, фашисттик чыккынчы жырткычтарды жеңген. Ошол ынтымак менен биригип, ынтымак болсо ырыс бар дегендей, мына достук болсо достук күнүнү дайыма бийикке жаңыра берет демекчибиз. Анда Достук фольклордук тобунун аткаруусунда азыр Смугулянка деген ырды аткарып берели. Шведова Оона Новикованыкы, аткаруучу солисткабыз Рая Исенбаева. Молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: сядем маленькою, горькие летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А Смуглянка, молдаванка отвечала парню лад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанам лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюблена, мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюблена, мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной.
дома обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Hey barakelde mınake ушундай сонун чыгармалар менен дем берген, дух берген, эргүү берген чыгармалар менен ошол мезгилдеги Советтер Союзу деген биздин улуу өлкө жеңишке жетишкен экен да. Эми достук күнү деп аткандан кийин Нураз эжеке ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз, биздин Кыргызстанда азыр 80ден ашык улут жашайт дейбиз да. Ошондуктан ошонун бардыгы достукта, биримдикте, ынтымакта болсо, анда азыркы мезгилде да биз көп нерсеге жетишебиз. Ошон үчүн сиз мен оюмча деле ушундай болуш керек. Достук үйдү кандай болуп түзүлгөн, Достук үнү деп аталышыбыздын себеби да ушул да. Достук үнү деп өзүбүзгө ат коюп алып, эми ошол достук үнүнө жараша биздин программабызда көп сандагы ар түрлүү ырлар бар. Дуңганчадан баштайбыз, татарча, өзбекче, уйгурча, французчага да кирип кеттик, французчаны да деп атабыз, орусча, казакча баары бар. Ошол биздин тилегибиз эле достук үнүн элге жайылтып ырдоо, анан ошо достор аралык ынтымак, биримдик, эл арасында биримдик болсо, ынтымак болсо, анан жашообуз жакшы болот деп ойлойбуз да. Ошо достошуш үчүн достук үнүн кылдык. Туура, жакшы, абдан жакшы ат койгонсуздар. Ошондуктан бүгүн дагы өзүнчө чоң майрам болуп атат 9 май. Ошондуктан сөздү азыраак кылып, ырды көбүрөөк бир шаң менен сиздердин достук күнү балким ушу көрүп аткан телекөрөрмандарга дагы бир дем күч кубат берсин дейли. Келиңиз анда. Эми анда достук үнү деген өзүбүздүн гимнибиз бар, ырыбыз бар, бирок муну биз аяк жагында ырдап берели. Ал сөзү дагы, ону да өзүбүздүкү. Ага чейин азыр бүгүн 9 майга карата келгенден кийин 9 майга согуштан келбей калган аталарыбызга арнап, ошо күткөн элдерге арнап, ошол азыр биз мурун Кубанычбек Маликов, Обону Мукан Рыскулбековдуку келген жок деген ыр жазышкан экен. Ошону ырдап берип койсок. Жакшы болот. О
Чындыгында мына бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы, бирөөнүн агасы, бирөөнүн иниси келбей азырга чейин 74 жыл өтсө дагы жеңиштин болгонуна, бирок азырга чейин согуштун тагы чындыгында кете элек канча деген энелерди зар какшатты. Ушундай согуш кайталанбасын дүйнө жүзүндө. Балким сиздердин да араңыздарда бар болуш керек, чоң ата чоң энелерден кайтпай калгандар. Мына ошондуктан бул нерсени биз бир чети жеңиш деп, бир чети кайра эскерүү деп, согуштун өзү ушундай экен. Андыктан келиңиздер анда дагы кайсы? Дагы эле ушу согуш темасында дагы бир ырдап берели. Азыр Шарапат Курманалиева Константин Ванишкиндин Алёша деген ырын ырдап берсин. Пароша, пароша, белеет ли поле пароша, и в глухие ливни шумят. Стоит над горою Алёша, 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 стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат. Сердце по-прежнему горько, по-прежнему горько, а сердце по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камней его гимнастерка, его гимнастерка, из камней его гимнастерка, из камней его сапоги. Немало по страшную ношей, по страшную ношей, немало по страшную ношей легло безымянных парней. То, что вот этот Алёша, 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 то, что вот этот Алёша, здесь на Болгарии все. Долинам покоем объяты, покоем объяты, долинам покоем объяты, ему не сойти с высоты. Девчатам не дарят цветов, не дарят цветов, девчатам не дарят цветов, они ему дарят цветы. Пароша, белеет ли поле пароша, и глухие ливни шумят. Стоит над горою Алёша, 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 стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат. Горою Алёша, Болгария русский солдат. Баракелде, бар болуңуз. Роза
өзөчүк айтсаңыз, мына жетекчи катары сизден сурап отурайын. Негизинен сиздердин ушул кичинекей чагыңыздарда ал мезгилде эми бүтүндөй бир Советтер Союзу деген улуу чоң мамлекет бар эле. Анда бул 9 май кандай майрамдачу эле сиздер көрүп калдыңыздар? Эми биз ал кезде бала кезбиз да. Анан 9 майда аябай эле катуу майрамдалчу. Парад өтчү, шаңдуу өтө мындай шаң менен майрамдалчу эле да. Көчөдө музыка, ыр, анда жана граммофон деп коет, ошолор менен ырдалып, жанагы чоң бир эмелер бар эле го, ошондойго сөз сүйлөп дегендей. Ошол абдан шаңдуу болуп, биз дагы ошо кичинекей кезибизде көп майрамдадык. Ардагер аталарыбыздан да көп эле, Көп болчу. Азыр азайып калбадыбы? Ар бир ушул майрамда 9 май деп барган сайын эми суюлуп баратат аталарыбыздын катары. Бирок ошол сиздердин убактагыда бир мындай бир дух, эргүү, парад бир 15 союзда бириккен аябай майрамдачу элек. Сиздер ошо көрүп катышып мына ошол азыр дагы биз ошол дем менен эргүү менен отуралы. Баары бир сиздерде мына бизге чейинки буун ал жеңишти ошол убактагы согуштун тагын жүрөгүндө дайыма бекем сактап келет. Андан кийинки муундарга балким жомок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр дагы Кудайга шүгүр эстей турган адамдарыбыз көп. Келиңиздер анда кийинки чыгарма унутулбайт. Эми бүгүн сүйүү күйүү жөнүндө ырдабайлы деп чечтик. Анан Кыргызстаным жөнүндө хор кылып Кыргызстанымды ырдап коелу. Сөзү Курманбаевдики, обону Бөдөшовдуку топтун аткаруусунда. Жакшы болот. Анда коюп тургузсаңыздар, инструменттерди алалы. Бирок мүмкүнчүлүк болсо сүйүү күйүү жөнүндө деле ырдап коюш керек. Согуш жүрүп атса деле ал убакта деле сүйүү болуп кетет. Сүйүү бар үчүн жеңиш болгондо. Аны деле убактысыз болуп калса ырдап койсок болот.
Баракелде бар болуңуздар. Чындыгында ар бир адамга мекен ыйык дейбиз. Ошон үчүн биздин Кыргызстаныбыздагы башка өлкө мамлекеттердин катарында өркүндөп өсө берсин демекчибиз. Негизинен бүгүн 9 май бизге келип ушул жерден элге майрамдык маанай түзүп атасыздар. Мындан кийин дагы кайсыл жерлерге барасыздар, дагы кайсыл жерде ардагер аталарга барып дем күч кубат болуп аяка дагы ырдап бересиздер. Бүгүн уже чакыруулар болуп атат. Садикка барып ырдап бергиле, тияка барып ырдап бергиле деп эми мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша болобуз. Анткени 9 май күнү дагы өзүбүздүн жана эстелик жака барып чоң арыкта эстелик бар, чоң ошол жака барып ырдашыбыз керек. Аянтка да келип ырдашыбыз керек. Иши кылып ал күнү бош деле болбойбуз. Ушундай маанай менен ушул жүзүбүз менен ырдап жүрөбүз. Жакшы, мынакей ошол маанай менен мындан эфирден чыгып ошол аталардын эстелигине гүл коет экенсиз. Дагы жакшы ушул коштолуп, анткени эч ким эч качан унутулбайт дегендей, биз эми гүлдөн башка аталарга таазим, андан башка эстеп, анан гүл экен. Андыктан анда келиңиздер. Эми азыр кимге кезек келди? Азыр эми бүгүн программаны жазганда сүйүү жөнүндө ырдабайлы деп, жер эл жөнүндө ырдайлы деп жазып койдук эле. Эми ат башым деген ырды Зене Корголдой ырдап берсин. Жакшы болот. Таагаев. Бүгүн жалаң Кыргызстан ат башым жер бүтүрүп келип, анан кийин аны сүйүүгө өтөлүп. Алды суу деп. Yinip törlürdü göpölük kuğan gözleri göp yıllar ağıt yürsen da göp gönül yesten yetmedi boyumda dayı Türk'ün özgünü tezkeyi Türk'ün özgünü tezkeyi Altında dingin tutaşın akar mı bir yaskası alışta sildim gitsin da ardayı istimad başı Son gürtüngü son gürtüngü nar çakayını Gürtüngü nar çakayını Gögülükün Dilek talası Yelinden Tuğluk sanası Aksaydı Arbar aşağı Havası Tazat başı Boyunda dayı Gürtüngün arçakayını Gürtüngün arçakayını At başım bakıp kalası
Бара келді, мынакей мекендің бары айылдан башталат, ат башыдан башталат деп, мына ат башыны ырдап бердіңіз. Баяғы Күмөндөр ағабыздың сатиразы бар ғой. Қачып өле баратабыз, не бар, не жоқ. Ешіктің алдын екі яқты жиынап, тазалап тұрғыла. 2-3 күнде жетіп барабыз деп. Аны сығарындай. Мынакей ошол мекенибизди, жерибизди ошентип даңкта ырдап турушубуз керек ар убакта. Келиңиздер анда эми. Анда эмесе жер жөнүндө ырдап калбадык ба? Мен өзүм көлдөн Талды судан болом. Анан ошо Талды су деген ыры бар эле. Сөзү Токтосун Тыныбековдуку, обону Эмил Жүзеновдуку. Ушул ырды дайыма Талды сууну эстеп ырдап жүрөм, ошо Талды сууну ырдап коем. Жакшы болот. Келиңиздер. Эжем көп ырдагысы келбей калат кээдечи. Анан ушу мен болбой ырдап жүрөм, ушул мага бала кезден жагат да. Анан Талды суу ал жер жөнүндө эмне экенин билбей турмун. Анан эле ушул ыр жагат, анан ошо эжемден угуп алып ушуну ырда десем эле анан мен деле ырдап жүрөм дейт анан. Негизинен ушул ырды көбүнчө сурап калышат да. Ушул ырды сөзүн Токтосун Тыныбеков жас деле ушул көбүнчө чыкпай жүрөт, ырдай жүрсө деп. Мына сиздердин репертуарда бар экен. Токтосун Тыныбековдор артисттер менен Талды сууга концерт оюн коюп келгенде ошо биздин башкармабыз сураган экен да, көп эле келип концерт коесуңар. Анан ушу Талды суу жөнүндө бир ыр жаратпайсыңар десе, Токтосун Тыныбеков кечинде 1 сааттын ичинде сөзүн жазат. Эмил Жүзенов болсо эртең менен обонун даярдап коет. Бир күндө жаралган ыр сөзү да. Мекен жөнүндө чыккан ырлар, жер жөнүндө. Убагында баягы чын жүрөктөн илхам келип туруп жазып койду да адамга каршы. Мынакей бар болсун да, ушундай улуу залкарлардын чыгарган чыгармалары булар. Мекенге тазим, жерге, элибизге тазим кылган чыгармасы. Келиңиздер. Жайында келсем салқынысың, жазыла тұрғаны жарпынысың. Жұпарың беттен айымалап, жүрғалым сенсің талдысың. Қышында келсең жылысың, қыз оқшып көзгі сұлысың. Қылымдар естен шығарбас, иқым батсың маға талдысың. Бергендей күнді ені челеп, бергелде жели билеп. Тамаша мен елі көп көрдім, талайлы ағай тентелеп. Башағы салқын санташтыр, аяғы кенен ыссы көл. Мен сені мақтап ырдайын, сен дағы маға көңіл бөл. Толорың толғыны бетеге, толқындар ойнап кетерге. Перизентим деп сыйлайсың, бергенде яқыр кечеге. Күлпіліп түптің сулары, күліміңді көзім ымдады. Ырысқы чачып талды суми, ырчымын екені жырғалы. Ырысқы чачып талды суми, ырчымын екені жырғалы. Бара келде, бар болуңуз. Мынакей ар бир инсан, ар бир ырчыбы, акынбы, обончубу ошол жерге тазим этип, мекенге тазим этип ыр чыгарса, андан кийин мына сиздердей ырчылар ырдап, ошентип өлкөнү
башка өлкөгө таанытат экен да. Андыктан не дейбиз, биздин ушул аталарыбыз эрдигин көрсөтүп, эрдик жасап, мына биздин Дүйшөнгүл Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, Дайыр Асанов деген сыяктуу биздин аталарыбыз, андан кийинки далай аталарыбыз ошол эрдик көрсөтүп, канча деген Кыргызстанда айрыкча биринчи мына Дузотко төшүн тоскондагы биздин ушул атабыз Кыргызстандан Чолпонбай болгон экен. Мына ушундай кийинки убакта гана чыгып атпайбы? Биринчи матрос болгон, анан Чолпонбай деп көрсө, биринчи Чолпонбай болгон экен да. Мына ушундай аталарыбыз менен биз сыймыктанабыз. Мына кыргыз эли дагы эле Манас атабыздын духу бар экен, уруху бар экен, эр жүрөк эл экенбиз. Ошондуктан бир гана Чолпонбай Төлөбердиев деп көрсөтүп койсок, талаш жок да, факты. Андыктан кыргыз элинин канында дайыма улуу эл экени турат. Ошону даңазалап, дагы бир белгилеп, баса белгилеп коелу ушул 9 май күнү. Анда келиңиздер дагы кайсыл чыгарманы? Азыр анда биздин топтун мүчөсү Үмүт Абдыраманова көп чыгармаларды жазып жүрөт. Өзүбүз поэтесса деп коебуз. Китеби бар. Мунун Шайыр апа деп, биз Шайыр апаларга катышып жүрдүк да, Шайыр апалар деп сөз жазган эле. Ошол сөзгө биздин аккомпаниаторубуз Кубанч Эсеналиев обон чыгарган. Алырыбыз да бар. Шайыр апалар жөнүндө. Аны дагы Шайыр апалар эми кимин кылып ырдайлы деп эме буйрса жасап атышат да. Анан жаттап атышат. Анан азыр болсо эми согушту эскерип, бүгүнкү 9 майга карата өзүнүн дагы жаңы калеби кургай элек, түндө эле жаздым деди. Жазып келген ырынан окуп койсун. Жакшы болот. Кандай келиңиз? Эми согуштун биз өзүбүз барып көрбөсөк дагы көз алдыбызда элестеп турат эмеспи? Кимге жагат сапырылып топо көккө учканы? Кимге жагат баласынан айрылып энелер кан жутканы? Кимге жагат жаш келиндин алганынан айрылганы? Кимге жагат жер кучактап босто ыйлап кайгырганы? Кимге жагат согушта уулуң өлдү деп угузганы? Кимге жагат энелердин сай сөөгү сыстап турушканы? Кандуу согуш жылдары майдандан уулум келет деп, эненин күткөн көз жашы көз алдымда элестеп. Түш көрсө эне түнүндө ордунан ыргып тургандыр. Баламды сактай көр Кудай, сакта деп жалынып, жалбарып колун сунгандыр. Жеңелер кийип ак көйнөк, жалынып жолду тоскондур. Согуштан келбей алганы кара жоолук салынып, армандуу кошок кошкондур. Душманын жеңип аталар мекенге кайтып келгенде, ала тоом койнун ачкандыр. Жеңишин алган эр азамат, эр көкүрөк шерлерге таазим болсун арбак, тайманбас баатыр эрлерге. Баракелде бар болуңуз. Дагы бир немен удайлы окуй кетейин, анан болбосун согуш, ылайым эле болбосун да. Болбосун согуш, болбосун согуш, болбосун. Бозоруп кийим оңбосун. Бешигин эне терметип, баланын гүлү соолбосун. Кызылдан кийим оңбосун, кылымга тынчтык орносун. Калкымды салып азапка, кыянат согуш болбосун. Картайбасын энелер, кайгырбасын жеңелер. Карегине жаш алып, камыкпасын эжелер. Адамдын пейлин оңдосун, ар кандай согуш болбосун. Жашасын дүйнө бейкутта, жараткан өзү колдосун. Болбосун согуш, болбосун. Баракелде айтканыңыз кезден чындыгында дүйнөдө дегеле жер үстүндө согуш болбосун, согуштун оту тутанбасын, дайыма тынчтык болуп, ар бир эл тынчтыкта жашаса экен, ынтымакта жашаса экен деген тилекти айтабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Эми дагы эле согушту козгоп ырдап койбоду, айтып койбоду эми Бактыгүл Насипбекова синий платочек ырдап койсун. Жакшы болот.
распушенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты, платочек, милый, желанный, родной. Помню, как памятный вечер падал платочек своей плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой, родной, знаю, с любовью и с головою прячешь платок дорогой. Письма твое получая, слышу я голос родной, и между строчками синий платочек снова встает передо мной. И час с тобой приглашает меня облик твой, чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим мы в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в стране дорогой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит племенчик синий платочек, чтоб был на плечах дорогих. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит племенчик синий платочек, чтоб был на плечах дорогих. Баракелде бар болыңыз. Санда мына Кыргыздын комузу турат, Кыргыздын комузун баягы ыр бар эмес беле, армияга кошо ала барган комузум деп. Ошондуктан комузду дагы согушка чейин жеңиштүү барып келген. Лилия Арабекова кызыбыз санатырынан Сакта деген ырды ырдап берсин. Жакшы болуп тура. Сөзү Дүйшеевдики, огону Кундуз Таштаналиева. Таштаналиеваныкы. Каргадай кезде кашыңда жүрүп чак түштө чаккан жыландан сактой. Дудуктун тапкан жообунан сакта, душмандын баккан сообунан сактой. Баарынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баккан оолунан сактой. Арманым боздоп асманын таштап айттырбай келген кырсыктан сактой. Калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сактой. Карыган кезде каш айтып бир күн карабай кеткен балдардан сактой.
adamdan saktoy. Buzulgan zaman oğulur bir gün ey. Buzulup durgan adamdan saktoy. Hey barakelde geliңиздер анда ушул достук үнү менен бүтүрөлү. Бардык жерде ынтымак достук болсун, а? Келиңиздер. Hey barakelde урматтуу телекөрөрмандар, дагы бир ирет 9 май жеңиш майрамыңыздар менен бар болуңуздар.